Маданиятты сактайбыз десек, демек аны улантышыбыз керек. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүнкү маегибизди стандарттуу эмес, башка чөйрөдө өткөрүүнү туура көрдүк. Бүгүнкү менин мейманым, маектешим, кризис менеджер, креативдүү менеджер деп дагы атасак болот. Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясынын вице-президенти Чолпон Тентиева. Азыр Чолпон айым, азыр сизди көбү кризис менеджер, креативдүү менеджер деп сыпаттап айтып келишет. Буга өзүңүз кандай карайсыз? Чоң рахмат ошондой ойго. Чынында эле анан мындай карай кетсем, чынында эле ушул 10 жылдын ичинде ушул маданият чөйрөсүндө, негизинен музей тармагында чынында эле ошо ар бир жыл бир 3 жылга барабардай болуп көрүндү да. Анан ошол өзүңдү өзүң мындай сыпаттабайсың. Анан кандай десем, ошо кыргызда дагы бир жакшы бир макала бар го. Ошол эл айтсын деген. Ошондуктан ар бир жерге келгенде ошондой бир өзүнүн бир көйгөйлөрүн көрөсүң. Анан кандай коомчулукка эмнелер жетишпейт жана ошол эле мекеме кандай бир туура бир кызмат өтөсө, ушул азыркы күндөгү бир талаптарга жооп берсе деп эле ошентип ойлонуп эле иштейсиң. Анан азыркы сиз айткан сөздөр ошол абдан кандай кубанычтуу чынында эле. Дүйнөлүк маданиятты жакшы билесиз, потенциалыңыз бар, тилди билесиз, көп тармакта иштегенсиз. Бирок киришеси аз, айлыгы аз, оор, кабыл алуу оор тармакты тандап алгансыз. Эмне үчүн бул жакта иштейсиз? Нуркызга чоң рахмат, анткени мындай жакшы анализ кылыптырсыз. Чынында эле анан бул дагы ушу сиздин оюңуз. Кандай десем, мурастарга тиешелүү мекемелер, алардын дагы иши ушу биздин бүгүнкү адамдарыбызга, кичинекей балдарыбызга кандай таасир этсин деп ошондой бир чоң умтулуу бар да. Анан мисалы чынында эле өзүң биякта иштегениң менен жана музейлерде иштегениң менен башка бир долбоорлордо дагы иштейсиң. Анткени чынында эле мен орусча ар бир жолу айтчумун, ошол музейде иштеген это большая роскошь. Бул жаатты биз карабай кетсек, эртең кандай болот? Бул абдан маанилүү. Билбейм, мага абдан маанилүү. Эмне болгон эмгектер? Биздин ошо Залкар манасчыбыз Шабай Азизовдун бул кол жазмалары да. Мисалы биз азыр 50дөн ашуун архив топтолот, ушу бир жылдын ичинде эле. Анан биякта болсо ушул мураскерлери бизге тапшырып атышат. Шабай Азизовдун. Ооба. Акырын, анткени архив, анан өзүм дагы ошол музей жаатынан. Кол жазмасы абдан сулуу экен, Ооба. Азыр тренд, анан бренд деп көп айтабыз. Ал эми маданиятта эмне тренд, эмне бренд? Дүйнөдө эмес, ушу Кыргызстанда айтып коеюн, бул креативдүү индустрия деп биз көп угуп атабыз. Анан бул дагы жакшы бир жетишкендик, анткени креативдүү индустрия болуп, ушул бүт чыгармачыл адамдар жана чыгармачылыкка жакын адамдар, мисалы архитектура менен алектенген жана башка тармактагылар, мисалы туризм. Баары азыр ошо креативдүү индустрия болуп, бир мындай чоң күч болуп атат да. Муну мисалы мен тренд катары көрсөм болот. Ошонун мындай брендке айлангандар көп. Мисалы туруктуу брендтерди айтсак, бул Тумар, Тумар бренди жана сүрөтчүлөрдөн дагы мындай бренд катары, мисалы азыр биздин жаштар көбүнчө Жылдызбековну жакшы билет, анткени ал Инстаграмда, кол өнөрчүлөрдө дагы, мисалы шырдакчылардын да өзүнүн бир брендтери бар. Чыгармачылык чөйрөдө династиялар абдан көп. Бирок бүгүнкү күндө алар чын эле династиялы же көбүнчө эсе бизнеске айланып кетти. Негизинен чыгармачылык династия, мисалы айтсак, бул абдан жакшы көрүнүш, анткени ошол үй бүлөдөн, кичинекей кезинен мисалы чоң атасы, анан ата энеси ушул чөйрөдө өскөн бала, ал дагы мындай өз ыктыяры менен эле ошол чыгармачылыкка алектенип, ал дагы бизге эле жакшы да. Бирок биз азыр жана айтып кетпедимби креативдүү индустриялар жөнүндө. Мисалы жалаң гана чыгармачылык ошол биздин тиги ортоңку кылымда айтсак, период кайра жаралуу дövrүн. Ошондо меценаттар болбосо, анда Леонардо да Винчи да болмоңуз.
ошондо меценаттардын заказдары болбосо анда Микеланджело болмойбуз. Азыр дагы көп нерселерди көрмөй эмеспиз. Жакшы бир ойду мындай чагылдырыш үчүн же мындай реалдуу түрдө жасаш үчүн ага материалдар керек. Маанилүү нерсени айта кетебиз, мисалы ушул чыгармачылык жана экономикалык каражаттар дагы керек. Мисалы Жомарт Кадыралиевдин сүрөттөрү мунун эпикалык стилде жана өзүнүн дагы мындай монументалдуу бул башкача бир көрүнүштө, мисалы Манас дүйнөсүн башкача берген. Анан Талай Курманов жана башка сүрөтчүлөр бар. Жана азыр дагы биз тараптан жаңы ошо креативдүү топтор менен жолугушуп бир Манастын дагы образдарын издеш керек. Абалы карасаңыз бул реставрацияга барыш керек. Бирок азыр жаңы технологиялар менен айтсак, баарын сүрөткө түшүрдүк жана алар менен дагы иштеп атабыз. Какие-то мультимедийный көргөзмөлөрдү жасасак болот. Чокунайым, бала кезде барыбыз эле ойногонду жакшы көрчүбүз. Бул дагы кагаздар менен интерактивдүү оюн. Ар бир түстүү кагаздын ичинде блиц суроолор камтылган. Ар кандай суроолор болушу мүмкүн. Өзүңүзгө жаккан түстү тандаңыз. Сиздин блузкаңыз үчүн жашыл цвет болот, жакшы элем. Анда бул 1 мүнөткө ылайыкталган блиц суроолор. Мен окуйм, сиз жооп бересиз. Кандай деп ойлойсуз? Кол чабуу эмнеден улам пайда болгон? Бул эмоциядан. Атактуу Казимир Малевичтин Кара квадраты жөнүндө 100 жыл өтсө дагы ар кандай талкуулар болот. А сиз бул кара квадратты кандай түшүнөт элеңер? Манифест. Эмне үчүн Жаконда ушунчалык популярдуу? Жылмаюу. Музейдеги түн долбоору сиз үчүн? Чоң сүйүү менен жасалган нерсе. Опера балетке джинсы кийип барса болобу? Башка шым жок болсо, анда барса болот. Сүрөт тартасызбы, ырдайсызбы? Сүрөт тарта алам. Негизинен бийлегенди жакшы көрөм. Анан эң акыркысы, кайсыл сөздөрдү көбүрөөк колдоносуз? Ыраазычылыгымды билдирем жана жакшы көрөм деген сөз. Чокунайым, бүгүнкү маегиңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бирок айтсаңыз, бүгүнкү күндөгү маданият, искусство чөйрөсүндөгү менжылдызмын, атактуу, таланттуу адамдар бир кылымдан кийин ошолордун ичинен чыныгы классиктер кылабы? Барбы классиктер? Азыр болсо көп эле таланттуу балдар бар. Анан алардын чыгармачылыгын карасак, мындай алдыда дагы бир чоң бир иштерди күтөбүз да. Ошондуктан көз тийбесин деп азыр атап эле коеюн. Анан убакыт бул чоң элек. Сизге чоң рахмат. Биздин ушу журналистикада азыр чынында эле мындай анализ катары ошол ар бир адамдын мындай кайсы жагынан караш керек деп мындай суроолор деле даярдалбайт да. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Бул сейрек эле кездешет. Маданиятты сактайбыз десек, аны уланта берели. Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы маанайда улансын.